neçen kılım bastan, çırgaldın kuraldında damın tattan. Kuralın can düşmanga bildirbesten, çırgaldım boloruna ümit artkan. Sizlerge rahmat. Alыс болса да кетиңиздер ушу карап жүргөн айында. Сіздерге да ошо денсаулык каалайм. Бар болуңуздар. Ушундай ар бир адамдын битке кайгысы болсо дагы битке мындай эмеси тең болуп атасыздар. Сіздерге чоң рахмат. Ошо мен телефондон эле угуп элем. Мен ушу сіздерге аябай ыраазы болдум да. Ушундай адам баш турбайбы деп ойлогон. Анан десем ошо жолдошум убагында жакшы жашап жүрсүм, анан инвалид болуп калган үчүн ушундай балам экөөбүз ушундай жашоодо жашап атабыз. Буга деле шүгүрчүлүк кылабыз. Ушундай эме кылбайбызчы, Кудайдын жазганы, Кудайдын кылганын көтөрүшүш керек да. Анан сен ошо сиздерге мен айла жок, ушундай телефон аркылуу эле сүйлөштүм азаматтардан. Ыраазымын ушундай алыс болсо дагы ушундай биздин жашообузду көрүп, өзүң көзүң менен көрүп атасың мындай Урматтуу бир туугандар, биз Нарын областынын Ак-Дала районунун Караөлгөн айылы, Караөлгөн айылындабыз. Максат байке ушул канча жылдан бери ушул турак жайда 20 жылдан бери жашап атат экен. 20 жыл болуптур. Бул үйдүн ошол өтө оор акыбалда экенин былтыр келип көрүп таанышып кеткенбиз. Анан эми биздин бул жерге келишибиздин дагы себеби, максаты биз Аллахтын ыраазылыгын табайлы, ушундай жолго чакырык кылабыз. Ар бир мекендеш, кыргыз бир туугандар мындай нерсеге кайдыгер карабастан, Кудайдын алдында бир жакшы ишке себепкер болуп калууга чакырабыз. Мынакей биздин бул жерде келишибизге, бул жерде мынакей бириккенибизге биздин ушул ынтымагыбыз бириктирип турат. Дайым ушундай ынтымак биримдик менен жок дегенде жылына 2-ден 3 адамды үйлүү кылсак дагы биз чоң иш жасаган болобуз. Анан мен ар бир туш тараптагы дүйнөнүн төрт бурчунда жүргөн кыргыз мекендештериме кайрылып чакырып кылып айтар элем. Ушундай иштерге кол сунууну көбүрөөк кылсак, экинчиден өзүмдүн атымдан дагы, фонддун атынан дагы терең ыраазычылык билдирем. Кол сунуп кайдыгер карабай, биз фонд бир адамдын денеси болсок, бизди кыймылга келтирип, демилгебизге дем күч берген каныбыз болгон бул элибиз. Биз эгер элибиз бизге колдоо кылып турса, биз дене кыймылга келгендей, биз кыймылдап турабыз, иш жүргүзүп турабыз. Берилген жардамдар, аманаттар кыянат кылынбайт. Биз кыянат кылбастан мына ушундай иштерди жүргүзүп, отчеттук негизде улам берип чагылдырып турабыз. Анан ушундай ишке чакырык кылат элем. Келгиле, жардам колун сунайлы, Кудай берген ырыскыны Кудай жолуна жумшайлы. Ушундай иштерди жасап себепкер болуп калайлы. Ürküldü adamdın tabağınday, durmuşu üzülür almanın sabahınday, kırgızım ıylama. Жаба албай калдык. Таанып балдар менен ушундай жашаганга болбой калды да, таанып. Бизди жабылганга жан таанып ушундай болуп калган. Жашаганыбызга 20 жыл болду ушу тамда жашап жатканыбызга. Анан жолдошум инвалид болуп калгандан бери ушу эчтеке кара албай калып, тамып жараксыз болуп, тамчыда жашадым. Күндөрдү өткөрдүктен ушу жанды Кудайдан тилечим да, жан жабаса экен, ушу бизге бир тамчы акпай, бир балдарым жакшы жашаса экен, ушу жаркырап отурсак экен деп күндөр өттү. Жокто да чыдактап алсак болот эле деп ушундай күндөр өттү да, анан ошо чыдактай албай калдык. Дуртурак менен да жаптык, үстүн балам экөөбүз такт эмеледен темирлеп Kırgızım ıylama, gün diyen sağada, namuslu yer çıkar, buyruğuza baktığına ıylama. Kırgızım öksürdöy ırısın, azap günden alt çıkar, buyruğuza bulgazın. Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер. Мына Кудайым буйруса биз бүгүнкү күндө ошо кыргыз коомчулугунда кайрымдуу бол, коомдук кайрымдуулук фонд деп негиздеп, биздин негиздегенибиздин башкы максатын биз ар дайым айтып келебиз. Ушул
мекенибиздеги өтө оор аянычтуу тагдырдагы жашап жаткан биздин бир туугандарыбызга ушул эң оорчундуу болгон мына турак жай маселеси менен мына 1 жыл мурун ушул жерде келип үстүндө крышасынан суу өтүп үй жараксыз абалга келип калган биз үй бүлөнү кайрылуусун кабыл алганбыз. Ошол кайрылууну кабыл алгандан күндөн тарта биз бул жерде баягы сүйлөгөн сөзүбүз менен эмес, кылган ишибиз менен бир аракет жасасак деген ниет менен мына алыскы Нарын областынын Актала районунун Караөргөн айылында биз бүгүнкү күндө мына 3 күндөн бери мына ушул жердебиз. Мына бул жерде Максат Байкенин дагы Айчүрөк эженин үй бүлөсүнүн оор акыбалда экендиги жүрөктү оортарлык тагдырда, анан ошон үчүн Аллах Таала бизди бул дүйнөгө бир эле жолу жаратат. Бул бир келген дүйнөдө конокпуз баарыбыз. Бирок конок дүйнөдө ар бир адам жакшы жашоону каалайт. Жакшы жашагысы келет, үйлүү болгусу келет, же болбосо кандайдыр бир жакшы каалоолорду каалайт. Бирок ал каалоого жетиш үчүн өзүнүн алы жетпей аткан учурлар бар. Ошон үчүн өзүнүн алы жетпей атса, алы жетпей канчалаган биздин бир туугандарыбыз өмүрүнүн акырына чейин үйгө жетпей жүрүп өтүп кетип атат. Өзүнүн үстүндө үй жайы жок болуп. Анан ошон үчүн мындай нерседе кыргыз кайдыгер караган эмес. Биз кайдыгер карабайбыз деген ниет менен биз бүгүнкү күндө иш жүргүзүп атабыз. Анан мынакей сиз өзүңүздөр көрүп турган бүгүн мына көтөрүлүп аткан чатырды өздөрү жердин аркы бетинде болсо дагы мынакей колунан келген аракеттерин жумшап, өздөрү башка чет мамлекетте, чет жерде, чет элде оокат кылып, мигрант болуп, ошол жакта үй бүлөсүн багып эле тим болбостон, алар бизге ушундай бир фондко туш тараптан колдоону кол сунгандыктан бизде чоң жакшы жетишкендиктер, ийгиликтер болуп атат. Сүйүнүч, кубанычты биз бирге тартуулайлы. Биздин ынтымак күчүбүз биримдикте. Биримдик биздин ынтымак күчүбүз, ынтымак биримдикте деп чакырык. Анан мына ушул сиздер көрүп турган үйдүн жыгачын, ушундай үстүндөгү мынакей жабылуу эмелерин Казакстанда иштеген Бакыт Байке Гүлдан эже үй бүлөсүнүн атынан ушундай жөнөтүштү. Биз өтө кубанычтабыз. Мына Бакыт Байке Гүлдан эженин ошо бир тууган эжеси жана бир тууган иниси баары төртөө биригип $400 жөнөтүшкөн. Ошол берген $400 мына бүгүнкү күндө мен сиздерге ушундай айтып коюшум керек. Сиздер берген акча бүгүнкү күндө бир үй бүлөнүн ушул канчалаган каар, канчалаган жамгыр жааса дагы ошол жамгыр каардан кооруп тосуп турчу калкан болуп турат мынакей. Эми бул үй балким 50 жыл, балким 100 жыл турса, ошол 100 жылдар бою сиздердин берген аманатыңыздар, берген садакаңыздар ушул үйдү калкалап, Кудайым буйруса, күнүнө сооп жазган болсун. Бакыт Байке, Гүлдан эже, сиздер өтө чоң жакшы соопко ээ болосуздар деп ойлойм Кудайдын алдында. Анткени Кудай берген ырыскыны Кудай жолуна жумшаган адамдарды Кудай сүйөт деген. Ошон үчүн бул биздин чагылдырып атканыбыздын себеби биз берген адамдарды мактоо же болбосо бир даңазалоо эмес, же бир реклама кылуу эмес. Биздин ниетибиз коомчулугубузда өтө аянычтуу тагдыр жашаган бир туугандарыбызга ушундай берешен мекендештерибиз, берешен бир туугандарыбыз үлгү болсо экен деп атабыз. Ошон үчүн оң кол бергенди сол кол билбесин деген сыяктуудай бизде көптөгөн бир эмени кармана алабыз. Бирок ал нерсени карманайлы десек бүгүнкү күндө эгерде оң кол менен сол колду айтсак, бул үй бүлөдө эле үйлүү болуусу кыйын эле. Биздин эгерде мисалы балким мынчалаган канчалаган үй бүлөлөр бүгүнкү күндө көмүскөдө жатат. Алар өз алдынча үйлүү боло албай атат. Анан ошон үчүн сиздерден Кудай буйруса мынакей эми ушул үй бүлөнүн акыбалы менен өзүңүздөр да таанышсаңыздар. Бул жери киргенде эле коридор. Бул жак кухнясы. Бул жер ошо кухнясы болот. Максат Байке менен Айчүрөк эже ушул үйдө отуруп тамактана турган. Анан бул жагы болсо коноктошчу бөлмө. Мына зал. Конок бөлмөсү, ошо коноктор келсе, Кудай буйруса берде эми тоюн өткүзсөк, тойчуктар ошол жерде коноктор менен чогулобуз. Бул жагы болсо, бул жак мына спальня. Бул жак спальня болот. Мына ушундай баардыгы колубуздан келишинче. Анан мына болсо, мына душевой. Мына азыркыча мына бүт душевой кылып ичинде. Ба Максат Байке бир колу, бир буту жок болгондуктан ошо эшикке чыгып кирүүсү да кыйын, ошондуктан баягы
Анан бул Максат байкелердин үйүн биз бул жерди бузуп эметкенден кийин бул жактагы бош үйгө убактылуу баш калкалаш үчүн бул жерде бир бош үйдү квартирага ижарага алып азыр жашап атат да, ошол кабар. Мындай өтө бир аянычтуу же болбосо ушундай бир оор муктаждыкта жашап жаткан биздин мекендештерибизге алыста болсо дагы жакындан колдоо көрсөтүү максатында ушундай иштерди жасап келебиз. Анан мына өзүңүздөр көрүп турган жерде мына биз былтырлар келип чагындырган Максат байке менен Айчүрөк эженин ушундай бир муктаждыкта турган акыбалын чагылдырганбыз. Ошол күндөн бери бүгүнкү күндө иш аракеттери жүрүп, мына бүгүнкү күндө ошол үйдө турабыз. Азыр мына бул кийилген кийимдер баары жакшы ынакай кылып туруп, Казакстандан салып жөнөткөн биздин кыргыз мекендештер, ошо базарда отурган кыргыз мекендештерге биз ар дайым ыраазычылык билдиребиз. Анткени себеби көптөгөн ушундай бир муктаждыкта турган үй бүлөлөргө ошентип баягы колдоолорду жасашып атат. Бир гана Кудай ыраазы болсун деп айтабыз. Эми бир келип тапшырып коелу. Максат байке. Iya sama dia, bapak dapat dengan Qanday tensoqlar yaxshimi? Mana ko'ringizmi? Biz kelib qoldik Urpasdaga. Xudoy buyursa. O'zingiz qanday tensoqlar yaxshimi sizga? Yaxshi. Maqsad aka. Aytib deb o'tirgan. kitap verdim bana. O adamlar keyin buni oldu degan Qozog'istondagi bizim Qozog'istonda ishlagan bir to'g'anlar bor, mekendeşler bor. Aytib aka. Ketin mana o memelerin var şu Qozog'istondagi bir to'g'anlar berib bergan. Bozorda ishlagan janaga. Siz ertamen söylöşmensizmi? Bozorda ishlagan edilar. Sonunda emelerin büyüttüğün yaşına kalıp Rasatçı büyük Iya, iwan kasih ke secara wasabat. Iya. Iya. Bizim iwan kasih ke secara kau. Mınaki, bu kichkineke jo'jo'ga dag'i qarangizlar. Aybekega mınaki. Qana kiysangiz. Kalau sesuai gitu atas wasabat pakai. Iki os, bir os wasabat pakai. Jana belki balangizga. Gel. Kel. Gel. Chaq, endi bir chaqirch. Allah razı olsun. Bayan odasına. Iya. Ova. Mınaki, no'g'lar bo'lsa mınaki. Bunun barına ko'rsatib, tartib berip atkanısındagi sebebi berilgen jardamlar kolдоо өзүнүн дарегине жеткизүүнү менен биз сөзсүз түрдө бул жыйынтык болушу керек ар бир кылган ишибизде. Мынaki. Кана кел. Элмирбек. Кана. Bir os, bir os. Wasabat pakai. Мына сага шымдарды берип жүрсүң мынaki. Көрдүңбү? Oh, iyi. Tesat parat. Могу куртканы Максат байке. Жип-жулу курткада мынaki сизгечи. Кана, кеңиз. Kutkanda olay. Ава. Мына куртка. Кана сымында. Мына Айчүрөк Rahmat. жердеги Sizlerge. Geceke baykeler. Ayda son keçilu. Анан ушул мынaki келген кийим кечелер могу жерде бар эмеси бар ылайып турат. Анан ушул колдоо көрсөтүп, туш тараптан колдоо көрсөткөн ушул мекендештерге биз дайыма ыраазычылык билдиребиз. Анан өзүнүн кичинекей мекендештерибизди да кубандырып, мына караңызчы жүзүнө жылмаюуну көрүш деген кандай сонун нерсе. Rahmat eceke muna giyip kurtkam çok olay eceke. Ras çilukat. Ras kurtkal ol. Rahmat eceke var. Vakti olmuşlar. Baldanmışlar olmazsa in olmuşlar. Rahmat eceke. Emeler var, içinde var bir
ичине эме өзүңүз ырастайсыз да? Ооба. Биз бүгүнкү күндө мына кайрымдуу бол коомдук фонд деп мына ушинтип алыс жакын дебей бүттүк Кыргызстандын булуң бурчундагы кайсыл жерлер болбосун биз бир тууган таап ушул жерге келип мынакей 2 күндөн бери биз ушул жерде Максат байкенин үйүндө коноктобуз. Анан мынакей үй бүлөсү менен өтө сүйүнүчтүү, кубанычтуу отурабыз. Анан бизге ушундай сүйүнүчтүү, кубанычтуу бир себеп болуп тартылып аткан алыскы Айчүрек эже. Биз дайыма айтып келебиз. Бизге ушул дүйнөнүн булуң бурчунан кол сунуп. Биз аларды көрбөсөк дагы, алар бизди көрүп, биз аларды тааныбасак дагы, алар бизди таанып, ишеним артып, Америкадан, Швециядан, дүйнөнүн булуң бурчунан кол сунган биздин бүгүнкү күндө мекендештер, өздөрү дүйнөнүн чет жагында болсо дагы, мына мамлекетибизден, өлкөбүздөн, ошол жакта болсо дагы кайдыга карабастан, ушул эжекем үйдө болсо экен, Максат байке үйүнө кирип калса экен, балдар менен деген жакшы тилеги менен, ошол тилеги эле каалап отура бербей, мына кече күнү Казакстандан Бакыт байке, Гүлдан эже, ошо эжеси, иниси болуп биригишип ушул жыгач устундарын берип жиберишти. Анан ошондой биздин чагылдырганыбыздын да себеби баягы биздинге келген, фондко келген аманаттарга кыянат кылбастан, өзүнүн дарегине жетип аткандан маалымат берип коюп атат. Анан өзүңүздөр дагы баягы үй бүлөлүк шарт боюнча канча үй бүлөдө канча болсо эме кылып койсоңуз. Алыс жакта жүргөн Казакстандагы туугандарыма рахмат. Бизди үйлүү кылып атасыздар. Биз бүгүн таамыбызды бүт көрүп атасыздар. Силерге чоң рахмат. Кудайым силерге ден соолук каалайм. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Кайда болсо дагы ден соолукта болуңуздар. Бала чакаңыздар менен Кудайым берген жашты жашаңыздар. Не дейм, менин ушу 5 балам бар. Буюрса жолдошум болсо ден соолугуна байланыштуу мындай болуп калды. Балдарым болсо кичинекей, ушул балдарым бар, бактылуумун, жолдошум бар, бактылуумун. Кыйынчылыкты мына эми бачым эле унутуп калып атабыз, эми монтип сүйүнүп тамга кирип атабыз, бааларыбыз баары сүйүнүп атабыз. Анан эми Кудайым ушул куткусын, ушундай там азаматым аман болсун, ушундай балдар көп болсун Кыргыз элинде. Ушундай үй жок адамдарга үй берип, үй салып бериши эле канчасы үй эмес, бир нерсе сатып ала албайсың, бир нерсени бир корожой кура албайсың дегендей да. Эми ана бул бир жылда бүтүш деле кыйын эле болуш керек. Бизге ойлодук эле азаматка. Биринчи киргенде ушундай тамыбыз аябай жаан жаап, тамчы агып, ошондойдо жашап аткан тамыбызды азаматына өз көзү менен көргөн. Биз ошого деле кайыл болуп, ошого деле шуурчулук кылып жашадык. Жолдошумдун ден соолугуна байланыштуу ушундай жашоодо жашап калдык. Анан кырышабыз жок болчу. Биз деген тамчыда таанып жашадык. Мындай жылтырактарды жаап алып, суукту жаап алып, үстүбүзгө жылтырактарды жаап алып, чакаларды коюп алып, мындай тизип алып, ушундай кылып жашадык да. Кудайым өзүм атам да 85 жашка чыкты, ал киши деле ушундай жакында кайтыш болуп калды. Ошол кишини дагы ушу оорутуп албай, ушул кишини карган киши болсо деп ушундай жашоодо жашадык. Анан буга деле шүгүрчүлүк кылам. Анан азыр мен тамчы таанбай элечи, ушундай кыршаланып ошо жакшы жашоодо жашасам деп ойлогом эле. Анан Кудайым ошого жеткизе атат болуш керек. Буга да шүгүр, буга да тоо кылам. Мен ошо рахмат силерге, Казакстандагы ошо Бакыт байке, Гүлдан эже, сизге чоң рахмат. Кудайым сизге ден соолук, бар болуңуз, аман болуңуз. Мына өзүңүз көрүп атасыз, кырышабыз кандай болуп атат, биз сүйүнүп атабыз, кубанып атабыз. Эмне кыларыбызды билбей атабыз да. Ошо силерге чоң рахмат. Казакстандан бизге келип кол сунуп бизге. Ушу Максат байкем, ушу Айчүрек эжеге нарындагы деп бизди ошо бизди тааныштырган деле, биз деле ошо азамат болуш керек. Силерге бизге маалыматын берип, силер менен байланыша албай калдык. Биз ортодо көпүрөбүз Айчүрек эже. Биз көпүрө болуп берели деп атабыз. Мынакей Кудай буйруса канчалаган үй бүлө 1 жыл ичинде мына ушунча үйлөр бүтөт деп биз деле күткөн эмеспиз. Аллахтын буйругу менен экен. Сиздерди деле мен тааныбайт элем, билбейт элем. Мына Кудай буйруса тааныш болуп, мына эми биздин кайсыл областка барсак да биздин бир туугандарыбыз бар. Дайыма мына ар бир жерде мисалы мына сиздерди мына өзүбүздүн бир тууганыбыздай көрүп, мына келип сиздерге конок болуп, Кудай буйруса жакшы бир күндөр. Бул дүйнөдө конокпуз Айчүрек эже. Кимдир бирөөлөргө Кудайым ар кандай тагдыр берет. Кимдир бирөөлөргө ар кандай өмүр берет. Анан ар кандай жашоо берет экен. Анан эми ошондой жашоону Кудайым Аллах Таала берген жашоосуна биз
сыноо да, сыноо. Анда биз бирибизге үлгү болуш керек. Анан сизге дагы Аллах ыраазы болсун. Ушундай бир максат байкемдин мынакей Кудай буйрса. Акелер эделер, сизге рахмат ушу тамды бүтүп бергениңизге. Адыга чейин ошо Казакстандагы ага туугандарым. Рахмат адыга чейин. Мына жолдошум айтып аткандай ушундай жашоодо жашаса элек. Рахмат азамат иним адыга чейин. Алла ыраазы болсун силерге. Кудайым колдосун силерди балдарым. Рахмат. Максат байке. Буйрса азыр берде батирде туруп атпайсыз убактылуу. Убактылуу карта. Эми берден бүтүп үйдү бүтөбүз да Кудай буйрса, Кудай насип кылып калса. Анан өзүңүздүн үйүңүздө отуруп алып, Кудай буйрса, кенен отуруп, тойдо отуруп, ошондой сүйүнүчүңүздөргө себеп болуп, батаңызды алып калайлы деп атабыз. Ушуну Аллах Таала кабыл кылып, Кудай буйрса, айтчылык эже. Бая кыйналган, биз жаңы келгенде сиз кыйналып, сүйлөгөн сөзүңүз мени аябай ойлондурган. Биз кыргыздар эч убакта минтип, эжекебизди, энекебизди ыйлатып көчөгө таштабайбыз дегенбиз. Анан бая сүйлөп коюп эле, биз кыйратабыз деп коюп кетип калыштан алыспыз. Деп биз сиздин ыраазычылыгыңыздын аркасында Аллахтын ыраазылыгын табайын деген үмүттөбүз. Анан канча чакырым алыстыкта Казакстанда мекендештер жатат. Мына Россиядан, Сбербанктан которушуп, ушинтип эми сүйлөт экенсиң да. Эми көрбөй билбей туруп кол сунуп. Анан ошон үчүн Биз менен азамат аркылуу таанышып атам. Мына Бакыт байкелер мененчи. Анан ошолордун бизге жардам берип атканыбыз эле канча сүйүнүп, канча кубанып, сүйүнүп, эмне аларыбызды билбей атабыз. Силерге рахмат силерге чоң. Кудайым. Кудай буйрса тойду келесиздер. Буйрса, Кудай буйрса. Анан аманчылык болсо баарыбыз Кудайым. Буйрса, мына Кудай сактасын. эжекенин улуу кызы Азимкүл, анан кийинки кызы Айбике, мына Айбике отурат. Анан кечээ күнү ошол кийимдерди берип жүргөн эмелер мына сүйүнүп, кийишип, Элмирбек отурат. Кичинекей Элмирбек. Кудай буйрса. Мына өтө кубанычта Бакыт байке, Гүлдан эже жана башка бардык мекендештер. Алла ыраазы болсун сиздерге. Мындай ушундай сүйүнүч, кубанычты тартууладыңыздар, Кудайым буйрса. Содоңуздар жакшы өссүн. Буйрса, Кудайым буйрса. Ошол жерде соода кылып атасыздар, ачка болуп, ток болуп дегендей суук ачыдап, ызык ачыдап, ошо соода кылыш эле канча бир күндүк түшүп, бала чаканы иштеп коюп дегендей анан акча табыш деле оңой эмес болуш керек анан. Оңой эле да карачы бир тамды өздүкүн үйдө кылып, ошо крышасы көтөрүп койдуңуздар. Ошо аябай сүйүнүп атабыз.